Рахмат, ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар, Нурбек Өмүрбекович, Алмаз Ахунжанович, дагы чыгып айтканга туура келип атат. Мына кече жакында көрдүңүздөр, биздин Жогорку Кеңештин депутатына болгон иш башкаруучунун орун басарынын Үсенованын депутатка болгон мамилесин айтып кетүү ушул жерде зарыл болуп турат. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, мен буга чейин да бир топ маселелерди айттым элем да. Ошо эле депутаттын статусу 24-беренеде так жазылып турат. Жогорку Кеңештин депутатына тийиштүү сурак жай, кызматтык жай, жеке жана кызматтык транспорт каражаттары ушуга байланыштуу бардык документтер текшерүүгө жана тинтүүгө жатпайт деп турат. Биз мыйзамдан чегинен чыгып кетип атабыз. Кат бердиби, күтүп туруш керек эле, жок андай кылбай биздин депутаттын бардык буюмдарын эшикке алып чыгып тыштап койду. Бүгүнкү күнү жай бербестен. Бул, урматтуу депутаттар, биз өзүбүздү өзүбүз сыйлабастык болуп атат бул жерде. Өткөндө Нуржигит Кадырбек бул жактан жакшы айтты эле, баа 90-ыбызды алдыга коюп алып эле кууп кетип атат да. Болбойт эми мындайчы. Буну ошондуктан мына 137-беренеде дагы жазылып турат. Тагы ошол жердечи. Урматтуу депутаттар, Алмаз Ахунжанович мына ушу Үсенованы жумуш ордунан алуу боюнча мен сунушумду берем сиздерге. Андан сырткары Конституциянын 1-беренесинде так жазылып турат да. 4-пунктунда Кыргыз Республикасынын эли эгемендиктин ээси жана мамлекеттик бийликтин жападан жалгыз булагы болуп саналат деп турат. Ошондой эле 6-абзасында Кыргыз Республикасынын элинин атынан президент жана Жогорку Кеңештин депутаты гана сүйлөй алат да. Мына ошондуктан урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу коллегалар, ушу маселени коелу, талапты коелу. Бул жерден депутатты сүйлөтпөй коюу, бул шайлоочуларды, кыргыз элин сүйлөтпөй коюу болуп саналат. Кыргыз элин бар болсун, ооз мурду жок болсун дегенге бар айтабызбы? Качан токтотобуз? Мыйзам түрүндө ишти алып баралы. Депутат бул эл шайлап, элдин үнүн жогорку бийликке жеткизүүчү эл өкүлү болуп эсептелет. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, азыр биздин кесиптешибиз Тазабек Икрамов көтөргөн маселе бул жөнөкөй маселе эмес. Бул конституциялык маселе. Бул Жогорку Кеңеш менен аткаруу бийлигинин ортосундагы маселе. Бул Жогорку Кеңештин мамлекеттик башкаруудагы орду жөнүндөгү маселе. Депутат Бакиров жагабы, жакпайбы, ал экинчи маселе. Депутат Бакиров элдин добушу менен келген эл өкүлү. Анын макамы бар. Анын макамына ылайык бул кесиптешибиздин кабинетине кирип тинтүү эмес, кабинетин ачууга эч кимдин укугу жок. Мен жетекчиликтен сурайм да, бул Жогорку Кеңеш кимдин балансында? Кимдин менчиги өзү? Биз карашыбыз керек. Исанбаевич, Жогорку Кеңеш госимуществонун балансында, биздин балансыбызда жок бул. Ал мамлекеттик мүлктүн, ал управдела менен кызматында эмес. Жок, анын балансында эмес. Баракелде. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мага тийбесе эле болду, калган эмне болсун дегенибиздин жыйынтыгы ушуга келди. Мен биринчи күндөн баштап айтып келатам. Биз Жогорку Кеңеш өзүбүздүн ордубузду өзүбүз ордуна коймоюнча биз менен эч ким эсептешпейт. Конституция тебеленип атат. Мыйзамдар тебеленип атат. Мен өткөндө айттым го, конституцияны, мыйзамдарды бузуш боюнча рекордсмен бул Жогорку Кеңеш. Биз эгер кесиптешибиздин кадыр баркын, анын конституциялык макамын ушул жерден коргой албай турган болсок, шайлоочулардын макамын, алардын укугун кандай коргойбуз биз?
кайсы бир иш башкарманын орун басары келип депутаттын жумуш бөлмөсүн бошотуп коюу деген бул менимче башка мамлекетте уруксат эле шылдың болдук. Анан эгерде сен мага жаксаң, сен мени колдоп атсаң, бардык нерсеге уруксаттагы. Эгер сен мага каршы пикир айтып койсоң, мен сага көрсөтөм, кандай шайланып келгениңди билем, кандай шайланып келген бир жылдан бери эмне оозуңарга талкан салып алдыңар беле. Мына ушундай позицияны биз токтотушубуз керек. Мага жакса башкача мамиле, жакпай калса башкача мамиле деген. Ушуну Жогорку Кеңештин жетекчилиги катарында сиздер кепилдик алгансыздар. Бул маселени жөн койбошубуз керек. Бир гана Икрамов айтып койду, анан ары карай кете беребиз деп эмес. Муну абдан кылдаттык менен изилдеш керек. Себеп бул Жогорку Кеңеш жөнүндө маселе болуп атат. Өздөрүнө тиешеси жок мекемени управ делами башкарат деген мындай болбойт иш кашпармалыгы. Ушуга менимче бүгүнкү жыйын бүткөнгө чейин эле урматтуу төрагалык кылуучу так жообун берип коюшуңуз керек. Тийиштүү инсан келип могу жерде ак же көк деп жообун бериш керек. Андай болбосо болбойт. Рахмат. Рахмат.